qanday bu? Nimaga? Yumurta turadi. Nega? Sot protseslerle men tartmaç. Aynen, ruhsat verildi. Ruhsat verilmedi. Çok ruhsat verildi. Az sotlar yok da. Hazırda order jurnalist, order bölüp жатат. Жанагы ошондо эле тандалган адамдарды башка кылмышкерлер биздин арабызда бар. Ошол баары шүгүр. Тергөө болуп атабы, бардыңызбы суракка? Суракка барган буга чейин бир жолу баргам, анда ал убакта мен адвокатым келбей калып, тергөө болгон эмес. Эмне себептен 13 күндөн ашуун тергөө абында кармап жатты сиздерди? СИЗОго отурдуңуз. Белгисиз бизге дагы 14 күн ТВСте жаттык. Анан чыгарып анан бизди СИЗОго алып барды, ал жактан карантинге ошо бизден кан алып текшерүүлөр өтүштү. Акыркы ырыңызды окуп калдык, дос тууралуу, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Ал жерден мен чынында ким дос, ким душман экенин билдим. Баягы эле адам башына жалгыз күйгөн бул биз туугандар болот экен. Туугандарды ушул жерде отурат. Сиздерге чоң рахмат. Мен ушул досторум өтө көп эле, бири да келген жок, бирок ушул эже байкелерим, туугандарым келип ушундай тамак аш берип колдоо көргөзөт. Ошол себептен биздин жүрөктөн ошол жерден мындай жерде жазган бирөө болчу. Койлор канаттар менен макул эмессиз. Жок, эч кандай макул эмесмин. Себеби биз далил бере алышпайт. Мен көзүм кетет, анткени мен өзүм айткан сөзүм өзүм арып жооп берген. И жооп берем дагы. Ошол. Процесстери жана урматтуу катышуучулар. Бул жерде жеке менин башыма коюп жаткан айыптар, менин кылган иштерим эч качан дал келбейт. Себеби мен коомчулукка соц тармактарда акын болуп таанылып жүрөм, өзүм жазам. Мен ушул чыгармачылык чөйрөгү аралашкандан бери бир дагы жерден ушул мага коюлган айыптарга ылайыктуу эч бир сөз сүйлөгөн да эмесмин, андай нерсе кылган да эмесмин. 278-беренде бул бийликти күч колдоо менен басып алуу деп жатышат. Ал жерден бийликти басып алуу менен элди дүрбөтүп, же бир соц тармактарга чыгып алып, элдер чогулгула келгиле бийликти басып алалы, же бир кандайдыр бир масалык топ менен бир агымын астына алып, андай уруш жамдап чараган эмесмин, андай эч кандай далил жок. Андай болгон да эмес, болбойт да. Анан ошол себептен сиздерден суранат элем, акыйкаттуу, адилеттүү, мыйзамдуу чечим чыгарып беришиңиздерди. Кызык жашоо башталды, иштетели баштарды, бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу, жагалданбай байларга мыктыларды колдойлу.